саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөндө абдан кубанычтамын. Анан бүгүнкү биз сүйлөшө турган темабыз бул дагы 2 жуманын ичинде согуш майдандарында, дипломатия майдандарында эмне болгон боюнча карайлы. Акыркы жаңылыктар топтолду. Көп анан жаңылыктар кызыктуу, кээ бир жерлерде кооптуу. Анан ошон үчүн дагы дисклеймер айтар элем. Бул деген бүт видеолор жеке менин пикирим. Буну баягы мен иштеп аткан баягы уюмдарга бир да тиешеси жок. Бул деген таза эле саясаттануучунун серепи, экономисттин сереби болот. Ошондуктан буга ар бир айтылган сөзгө булак келтирилген. Эгерде кошумча ошол маалыматтарды тактайын десеңиздер, ал булактар аркылуу өтүп тактаңыздар. Дисклеймер айтылды. Анда эмесе темабызга өтөлү. Бүгүнкү күнү кандай нерселер болуп атат? Биринчиден, Орусиянын экономикасы аябай көтөрүлүп жатат. Анткени Орусиянын бүгүнкү күнү баягы санкциялар акчанын көлөмүн өлкөнүн ичинде бекитип жатат. Ушул нерсе Орусиянын экономикасына аябай пайдалуу экен. Анткени мисалы үчүн мурун санкциялар болгуча Орусияда кайсы гана мамлекеттик атка минер келбесин бийликке, же болбосо кайсы гана бизнестен олигарх көтөрүлбөсүн, бүт тапкан терген акчанын көбүн чет элдик банктарга, чет элдик баягы өлкөлөргө аяктан кыймылсыз мүлк сатып алып, аяктан депозиттерди ачып, ошондой бүт экономикасынан, Орусиянын экономикасынан акчаны чыгарып алып, ошол жерге жайгаштырчу. Бүгүнкү күнү дүйнөлүк санкциялар күчөп жаткандыктан ошол баягы активдер чет элге кеткен, аресттин астында калышты. Көбүнчө европалык мамлекеттер ошол мүлктү кармап алышты дагы. Азыр чечип жатышат. Эгерде кандайдыр бир өзүнүн ички мыйзамдарын кабыл алса, ал мүлктү сатып ийип, анан кайсы бир бөлүгүнөн Украинанын карызын жаап, баягы НАТОнун астында, Америка Коштук Штаттарынын астында калганын баягы өзүнүн мамлекетине алып алганы жатышат да. Ошондой абалды көрүшүп, ушул олигархтар, ошол эле баягы мамлекеттик кызматкерлер, коррупциячыл токтотуп ишин, ошол акчаны чыгаруунун баарын бүгүнкү күнү бүт мамлекет тапкан акчаны мамлекеттин ичинде калтырып атат. Анын сырткары ошо көп акча көлөмү бүгүнкү күнү коргоо иштерине алып барылып жатат, баягы согушту камсыздоочу иштерге. Ошон үчүн баягы ичинде жумушчу орундар пайда болуп атат. Андан сырткары ошол тегерегинде, Орусиянын тегерегиндеги мамлекеттер, Орусиянын ичиндеги баягы тынчтык, маалдын экономикасы иштебей калгандыктан Орусияда ошол Орусияга поставкаларды күчөтүп атышат. Андан сырткары бүгүнкү күнү ушул Кытай дагы кандайдыр бир технология станоктор менен жардам берип атат Орусияга. Өндүрүш аябай өнүгүп келатат. Анан маяналар да өстүрдү Орусия, анткени акчанын көлөмү ашып ташып кеткенде печатный станок киргизилди албетте. Ошол акча маяналарды көтөрүүгө жиберилди, маяналарды көтөрүп атышат. Андан сырткары ошол атайын операция деп алардын өлкөсүнүн ичинде аталып аткан согушка дагы барып аткан адамдарга аябай төлөмдөр көбөйдү, 7 миллион рубльден. Мисалы үчүн ошол 3-5 миң доллардын тегереги да. Ошондой маяна бүгүнкү күнү ошол евро биримдиктин минималдык маянасына теңелип калды. Албетте көбүнчө баягы согушка катышкандардын үй бүлөсү алып калат ал акчаны, өзүлөр болсо баягы согуш деген бул оюн эмес, өлүп калып атышат. Ошондуктан ушул акча негизи ошо калың элге, мындай жакыр элдерге кирип жатат. Согушсуз эле ушуну кылса, ошондой эле экономикалык көтөрүлүү болмок Орусияда. Бирок согуштун аркасы менен ушундай болуп атат. Ушул нерсе баягы санкциялар тескерисинче бүгүнкү күнү иштеп атат. Албетте системалык түрдө жана узак мөөнөткө бул деген экономикага катуу сокку да. Орусиянын экономикасы согуш бүткөндөн кийин депрессия болуп урайт. Бирок азыркы кезде баягы батыш өлкөлөр Орусияга артык кылып алам деп тыртык кылып атышат да. Орусияны кууратам деп кайра азыр баягы кандайдыр бир ушул өлкөнүн ичиндеги акчаны калтырууга шарт түзүп берип атат. Ошон үчүн Орусиянын экономикасы өсүүдө. Орусиянын экономикасынын өсүүнүн аркасынан бүгүнкү күнү ошол Орусия Украина менен болуп аткан согушта артыкчылыктарга аскер күчү көбүрөөк, өндүрүш өнүгүп баратат, жана өнөктөштөр жардам берип атат. Орусиянын эң жакынкы өнөктөштөрү бүгүнкү күнү ушул Иран менен Кытай жана Түндүк Кореядан курал жарактар келип атат, станоктор келип атат. Анан сапаты бир кичине башка болуп атат. Жакында эле бир жаңылык чыкты. Орусиянын баягы атуучулары, артиллеристтери снаряддар менен атып атканда текшерип көрүштү, кээ бир снаряддар, импорт менен келген снаряддарды. Текшерсе, көрсө баягы украиналык позицияларга атса, кээ бир баягы снаряддар же андан ары учуп кетип атат, же жетпей калып атат. Анан снаряддарды кескилеп туруп ичин караса, анын ичинде баягы жардыргыч заттардын көлөмү ар кандай экен. Анан ошого аябай нааразы болуп, баягы коргоо министрлигине кат жазышып, алар видео кайрылуу жазышып, ушундай сурашыптыр, ушул эмне болуп атат, ушундай сапаты биргилетпейсиңер десе. Коргоо министрлигинен жооп келди: силер баягы профессионал эмессиңер, өндүрүшчү эмессиңер, анан ушуну токтоткула деп, ушундай нерсени буйруктарды аткаргыла деп. Албетте баягы снаряддарды камсыздоочу ишканаларга да кандайдыр бир мындай тыянактар кетти. Бирок ошону менен эмнени билдирет? Бул баягы согуш аябай чоң көлөмдө снаряддарды чыгарып аткан КНДР жана Иран чыгарып Орусияны камсыздаганда дагы сапатты камсыздай албай жатат да, баягы тең сапатты камсыздай албай жатат. Ошонун аркасынан баягы алгачкы Америка Коштук Штаттарынан келип аткан курал жарактар жана Европа биримдиктен келип аткан курал жарактардын көлөмү Украинанын
аскерлерине жете баштады. Бүгүнкү күнү Зеленский айтты, бүт баягы аскер бөлүктөрүнө жетти деп. Бирок аскер бөлүктөрүнүн көбү күлүп койду. Жеткен жок деди. 2-3 аскер бөлүгү толук жетиштүү болду деди. Калгандары снаряддар дагы эле жетишпей жатат деп айтып атышат. Ошентсе дагы Украинанын баягы көз карандысыз согуш серепчилер айтып жатат. Украинанын фронту стабилдештирилип жатат. Качуулары, жеңилүүлөрү азайып баратат. Орусиянын атакалары дагы эле күчтүү. Бирок ошо менен бирге баягы мурункудай 2 жума мурдагыдай качпай жатат украиндер. Анткени дагы бир украин ушул видеосунда айтып жатат, баягы мен деген атаканын астына турганда пулемет менен алып атсам, ошол 6 атаканы токтоттум дейт, 7-чи атакага такыр октор калбай калды, анан акырында ошол качканга аргасыз болдум деген ушундай сөздөр бар да. Ошол нерселер болуп жатат. Бирок азыркы кезде кандайдыр бир стабилдештирүү болуп атат. Ошондо бүгүнкү күнү акырындап баягы Украинадагы өзүнүн Орусиянын ичине атакалар күчөтүп атат. Дрондор аябай көп көлөмдө учуп келип атат. Күнү түнү ушул дрондор көлөмү өсүп атат Украина тарабынан. Бирок дрондор мына согушту толук менен бура албайт да. Анткени алардын көлөмү дагы эле жетиштүү эмес. Андан сырткары дагы баары бир баягы согуштун эң чоң күчү бул деген артиллерия жана самолеттор болуп атат. Мисалы үчүн Орусиянын жеңүү азыркы кездеги жеңип аткан бир чоң себеби бул деген 1,5 тонналык фаптарды ыргытуу да. Ушундай фап түшкөндө эч кандай мындай чептер чыдабайт экен. Чептер урап кетет экен да. Анан ошо мисалы үчүн биздин Кыргыз Республикасынын аскер күчтөрүнө сабак да. Эгерде эртең анын Кудайдын бетин ара кылсын, эгерде ушундай кандайдыр бир кагылышуу болсо, ушундай ыкма аябай коркунучтуу да. Эгерде мисалы үчүн жоонун аскери авиацияга ээ болсо жана ошол көп көлөмдүү чоң мындай оор жартыргыч заттарга, бомбаларга ээ болсо, анда бул нерсе абдан кооптуу да. Ушундай нерселерге чара көрүш керек экен да. Алдын ала боло электе. Эгерде чара көрсө болбой калат. Ушундай бир эреже бар. Ошол Орусияга бүгүнкү күнү убактылуу согушту токтотуу керек болуп жатат. Армияны толуктоо ылдамдыгы жетишпей жатат. Бүгүнкү күнү ушул кандайдыр бир жарым жылга болобу, 4-5 айга болобу кандайдыр бир тынчтык керек дейт. Мындай убактылуу тынчтык. Ал убактылуу тынчтыктын ичинде бүгүнкү күнү Орусия Украинанын чек арасында 600 миң кишиге чейин жыйнады. Бирок мындай жакшы жеңүү үчүн, жакшы мындай кандайдыр бир аскердик операция эффективдүү мындай натыйжалуу болуш үчүн аларга 1 миллионго чейин, 800 миңге чейин киши жетишпей жатат да. Ошол кишини толукташ үчүн жарым жылдай керек болуп калат деп ойлоп жатышат. Ошол эле тынчтык Украинага керек. Анткени Украинада аскерлердин саны жетишпей жатат, ротация болбой жатат. Баягы согушуп жаткан аскерлер, алар деген эс албай, үйлөрүнө барбай, күнү түнү согушуп жатышат да. Баягы бир да мындай негизи армияда ротация болот да. Жарадар болдуңбу, барып тылга барасың, госпиталдан эс аласың, калганга келесиң, анан эс алып туруп кайра согушка барасың да. Бул жерде ротация болбой жатат. Ошол эле жарадар болдуңбу, баары бир согушасың, ачкасыңбы, согушасың, ооруп калдың, чарчадыңбы, эч ким аны сурабайт, сен согуша бересиң. Анткени жаңы жендеттер келбей атат да. Жаңы призывке Украинага дагы тынчтык керек, бирок Украина президенти негедир ушул тынчтыкка барбайбыз дейт да. Тынчтык болсо биздин уттур ээс, ошон үчүн тынчтыкка макул эмеспиз деп ушундай сөздөрдү айтып атат. Эми ар кандай серепчилер ар кандай сөздү айтып атат. Бир сөзү Зеленский айнып кеттиби, тынчтык Украинага керек да деп жатышат. Бирөөлөр болсо айтат, туура эле айтып атышат да. Анан негизи ушул жакында прогноз убактылуу согуш токтоп калышы ыктымал. Анткени баары бир 2 өлкөгө тең керек. Андан сырткары ушул шайлоо кезине, ушул сентябрда, ушул жылдын сентябрында Америка Коңшу Штаттарында шайлоо болот. Ал шайлоодо мисалы үчүн Байден мен согушту токтоттум деген пиар акцияга муктаж болуп жатат да. Ошол эсебинен ал деген ушул согушту убактылуу токтотууга кандайдыр бир чараны көрүшү ыктымал болуп жатат. Анан Кытай Орусияга өнөктөштүк жардам көлөмүн күчөткөнгө макулдугун бербей койду деп айтып атышат серепчилер. Ошо Кытай лидери менен Орусиянын лидери жолугушту. Анан баягы Лавров кызыктай сөз айтыптыр. Баягы Кытайдын кандайдай макалын айтыптыр, лакап сөзүн. Бул деген конок кожоюн үчүн эшек деп айтыптыр да. Ушул таң калыштуу нерсе болду. Кытайлар үчүн түшүнүктүү бул лакап сөз да. Бирок баягы башка эл аралык серепчилер үчүн ошол күлүп атышат. Бул деген Орус делегациясын кандай айберин төгүп салдыбы деп. Бирок бул Кытайдын лакабы да, негизи карасаң. Кээ бир серепчилер айтат, ушул Кытайга барганы менен мындай натыйжалуу болбой калды дейт. Баягы Кытайдын азыркы берип аткан жардамдын көлөмүн 2-3 эсеге көбөйтүүгө макулдугун берген жок деп жатышат да. Анан баягы Кытайдын финансылык системасына кысканда Америка Коңшу Штаттары санкциялар боло баштады. Кытайдын банктары кээ бир баягы төлөмдөрдү өткөрбөй калды, кабыл албай калды. Ошого дагы баягы макулдугун берген жок Кытай. Андан чыгышка, кайра баягы финансылык которууларды калыбына келтиришке. Анан бүгүнкү күнү ошол дүйнө жүзүндө 2 чоң күч бири-бирине каршы чыгып атат. Бул деген глобалдык түштүк деп аталат. Анан глобалдык баягы батыш деп 2 күч бүгүн аталып жатат. Глобалдык түштүк деп бүгүнкү күнү ошол бүт Азия өлкөлөрү, Араб өлкөлөрү жана Орусия деп эсептелинет, Африка деп эсептелинет. Глобалдык батыш деп AUKUS деген биримдик эсептелинет. AUKUS деген бул Австралия,
United Kingdom бул улуу Британия, анан US бул деген Америка Кошмо Штаттары. Ал Аукускадагы Түштүк Корея жана Жапония киргени жатышат. Ушул батыш өлкөлөрдүн, күчтүү баш өлкөлөрдүн ушул аскерий биримдиги түзүлүп жатат да. Ага каршы бүгүнкү күнү ушул демократияларга каршы, диктатуралардын баягы бийлигин орнотуш үчүн жана Америка Кошмо Штаттарына кандайдыр бир оппозиция болуш үчүн Кытай эң башкы Кытай болуп атат да. Анын баягы сателлиттери деп эсептелип, бүгүнкү серепчилердин айтуусу боюнча Орусия кетип баратат, Иран, Словакия, Венгрия, Венесуэла жана Борбордук Африкалык Республика ЦАР. Ушул өлкөлөр бүгүнкү күнү ушундай кандайдыр бир ушул аукуска каршы мындай биримдикти түзүп жатышат. Анан бүгүнкү күнү Иран президенти эмне болду деген суроолорду менде ошол көрүүчүлөрүм, комментаторлор сурадыңар да, баягы бул боюнча айтып бергилечи деп. Бул боюнча бир нече теория болуп атат. Иран президентинин учагы, тик учагы кулап түштү. Бир теориясы айтат, буну Массадтын кылыгы деп атат. Массад баягы билесиздер, мен өткөндө бир видео жаздым эле, эме деген Ирандын соккусу деген. Анан Израиль менен Ирандын баягы кагылыштары боюнча 2 видео жаздым эле. Ошондо айттым эле, Израиль деген баягы Америка Кошмо Штаттары Иранга кол салба, чоң согуш жакынкы чыгышта бизге кереги жок, шайлоонун астында дегендиктен Израиль айтканда биз кантсе да биз деген ушул биздин баягы ошол өлкөбүзгө кол салган Хамастын баарын жок кылабыз жана ошол Хамастын артында тургандарды да жок кылабыз деп айткан да. Анан ошонун эсебинен ким билет, балким ушуну Массад кылды да. Анткени баягы ал нерсе болуп кеткенден кийин Массад дагы кандайдыр бир мындай кайгачынан биз тиешелүүбүз дегендей сөз айтты да Израиль ТВлеринен. Анан бирок мындай ачык айткан жок. Өзүнө жоопкерчиликти өз мойнуна алган жок. Ошон үчүн экинчи теория бар. Бул деген баягы чыгыш Азербайжандын сепаратисттери деп. Анткени билесиңер, өткөндөгү видеолордо да айтып берген, Иран боюнча дагы видеолордо айтып берген. Негизи ошол Иранда 30 миллион, 40 миллионго чейин азербайжандык жашайт да, түрк элдери. Биздин туугандарыбыз, анткени биздей сүйлөшөт. Бизге баягы аябай жакын, кан боюнча Азербайжанга жакын. Анан булар деген баягы эгерде Азербайжанда өзүндө бир нече миллион эле киши жашаса, бул жерде ошол 6-7 эсе дагы азербайжандык жашайт, Ирандын территориясында. Ушул Иран, чыгыш Азербайжан, Ирандын ичиндеги баягы көз карандысыз Азербайжанга кошулгусу бар да. Ошондуктан муну дагы ушинтип айтып атышат. Булар деген баягы кайсы жерде тик учак түштү, ушул чыгыш Азербайжанда түштү да. Чыгыш тик учакта Ирандын президентинен сырткары дагы ушул анын ошол чыгыш Азербайжандын губернатору да болгон жанында дейт. Ким билет, балким ал дагы. Анан дагы түрктөр жазышты, көп твиттерлерин окудум. Ушул нерсе болуп атканда эле түрктөрдүн баягы көп твиттерлери чыкты. Бул деген баягы аны президентти табууга 3 баягы куткаруучу команда жиберилгенде, бир куткаруучу команданы каршкылар жеп кетиптир деген нерсени жазышты да. Анан ошо тик учак кулаганда каар жааптыр, катуу шамал болуптур. Анан каршкылар келип чын эле баягы кол салыптыр да бир командасына, баягы коргоочулардын, мындай куткаруучулардын командасына. Бул нерсени азербайжандыктар да, Ирандын өзүндө да аябай чоң майрам кылышты өзүнчө. Баягы негизи Ирандын эли буга чейин бир нече жума мурда Иранда экзит пол кылынган да. Экзит пол бул баягы сурамжылоо. Сиздер кайсы азыркы КСРдин баягы Иран Ислам Республикасынын бийлигинин саясатын колдойсуңар десе 70% каршы чыгып алды да. Ирандын элинин 70% каршы добуш берип койду, коркпой да. Анан ошого ылайыктап, анан бүгүнкү күнү ошол баягы бүт хиджабты кийбейм деген кыздардын баары азыр бийлеп атышат, майрамдап атышат. Ушул КСРдин башчысы, президент, ушул Ирандын президенти ушундай болду деп. Анткени баягы биринчи Али Хамейни, Аятолла Хамейни көз жумганын астында ал деген бүт оппозиционерлерди жок кылганга өзүнүн прокурорунан суранган. Ошол кезде прокурор ушул азыркы баягы Раиси болчу да. Бул деген пайгамбардын тукумунан дейт ушул Раиси. Анан прокурор болуп бүт оппозиционерлерди кырган дейт, баягы атайын крандарга илип асып салышкан да ошол оппозиционерлерди. Анан ошону ошон үчүн Тегерандын мындай касапчысы деп атап коюшкан да, Тегерандын ичинде. Анан аябай көп киши ага жини мындай тиши кайрып турган. Тегерандын ичинде. Анан азыр ушундай каза болгондо Тегерандын ичинде эле майрамдап атышат да кайра. Анан коркунуч бар, азыр мыйзам боюнча Иранда 50 күндөн кийин шайлоо болуш керек. Ошол эгерде шайлоо бурмаланбаса, Ирандын эли КСРге каршы добуш берет деген коркунучтар Ирандын ичинде бар да. Ушундай ойлор, серепчилер ушуну айтып жатат. Анан дагы 3-чү теориясы, бул деген эч кандай Массад эмес, эч кандай чыгыш Азербайжан сепаратисттери эмес, бул деген таза кырсык деп айтып жатат. Анткени так ошол моментте баягы вертолет кулаганда, вертолеттин жанында 2 кошумча учак болчу. Ошол аябай погода бузулуптур. Өзүлөрү дагы баягы Ирандын тик учактары боюнча америкалыктар экен, баягы мурунку америкалык тик учактар да. Анан аябай эски экен тик учактары.
анын тейлөөсү баягы санкциялардын аркасынан тейлөөсү толук камсыздалып алыптыр. Ошол запчасттары начар экен. Ошондуктан ушул нерсе болуп кеткен окшойт деген нерселер да сөздөр да айтылып жатат серепчилер аркылуу. Бул деген таза кырсык болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ушул 3 теория турат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушул нерсе толук ачыкка чыкмайын, баягы ал боюнча маалымат толук алмайынча Ирандын расмий бийлиги комментарий бербей жатат. Расмий баягы ошол орун басарларды. Андан сырткары дагы бүгүнкү күнү Аятала өзүнүн жашына жетип калды. Ушул Аятала Хаменеи алмашыш керек деген дагы ушундай убакыт келип калыптыр да Иранда. Ошон үчүн Иран үчүн болуп аткан абал өзгөчө оор болуп жатат. Тегеректе душмандар Израиль баягы бүт үстүн жагын өлтүрүп атат акырындап. Ушундай кырсык болуп атат. Жанында Түркия менен Азербайжан чыгыш Азербайжанды алып алганын жатышат, ойлорду айтып жатышат. Андан сырткары дагы бүт Ирандын аялдары хижаб кийбейбиз деп каршы чыгып атышат да. Ушундай ситуация. Бул деген бизге да кооптуу, биздин анча алыс эмес Иран. Бизде баягы түнү болуп кеткен нерсе бул чагымчылдык деп кээ бир серепчилер сырттан, биздин өлкөбүз эмес, сырттан айтып жатышат да. Балким бул Кыргызстанга атайын кылынган кандайдыр бир чагымчылдык, анткени бүгүнкү күнү ушул согуштарды токтотуш үчүн, согуштардан кандайдыр бир өзгөчө шарттардын өзүнгө албаш үчүн кээ бир жактар ушул чагымчыл операцияларды уюштурушу ыктымал дейт. Анткени бул деген эмнеге керек да? Эгерде бүт Орто Азия жанса, күйсө, түтөсө, бул деген баягы батыш өлкөлөргө катуу сокку болот. Анткени алардын баягы коопсуздугун азайтат да. Андан сырткары дагы кошумча мүмкүнчүлүктөр пайда болот, саясий мүмкүнчүлүктөр. Ошондо баягы ар бир өлкөнүн ичиндеги оппозициялар, ар бир өлкөнүн ичиндеги баягы өзүнүн бийлигине таарынган адамдар, андан сырткары баягы ошол сырткы башка өлкөлөрдөн ошол бийликке таарынган адамдар, аларга кандайдыр бир жакшы нерсе болот да ушундай чагымчылдык. Ошон үчүн муну уюштуруп ыктымал сырттан деп атышат. Ошон үчүн бул деген кооптуу болду да бизде чын эле. Эгерде ушул болуп жаткан нерседен ушундай от тутанып кетсе, демек биздин жаштарга маалымат жетишпей жатат да, биздин кошуналар боюнча. Пакистандыктар кимдер, индиялыктар кимдер, эмне себептермен бизге келип окуп атышат, тарыхы кандай болгон, каны кайдан, маданияты кайдан, ушуну көптөр билбейт окшойт да биздин өлкөдө. Ошон үчүн мен чечтим эмки роликтерден ошол Индиянын тарыхын баштайбыз. Көп сериал болуп кетиши ыктымал. Ошон үчүн акырындан баштайбыз. Мен деген ошол Индиянын байыркы заманынан алып туруп, азыркы убактысына Индия менен Пакистандын абалына токтолом, ошону талкуулайлы. Анткени биз деген түшүнүшүбүз керек, бизге ушундай дипломатиялык уят бизге кереги жок. Биз ушунчалык уят болдук да, өлкөбүз ушунчалык уят болду. Бул бизге начар баягы авторитет берип жатат. Биринчиден, экинчиден унутпагыла, бүгүнкү Афганистандын талибаны Пакистандан чыккан да. Пакистанда белуджилер жашайт да, пуштундар жашайт. Ошол пуштундарды Пакистандын армиясы каржылап атып, акырында Афганистанга сүрүп чыкты. Афганистанга алар сүрүлүп чыгып, Афганистанда бийлик алып алышты. Бизге келип окуп жаткан студенттердин кээ бирлери белуджи болот, анын арасында дагы пуштундар бар. Булар мусулмандар да. Анан эгерде биздин жаштар ушул келгиле ошол пакистандыктарды сабайбыз деп айтса, ага ошол чагымчылдар от жандырып койсо, азыр канча 600 киши кетип атабы Кыргызстандан качып атышат. Кайра чартердик рейс менен Пакистанга кетип атышат. Сен билип түшүнүп койгула, ушуну бүгүнкү күнү ошол Америка Кошмо Штаттарынын качырган Афганистандан пакистандык белуджилар жана пуштундар болгон. Бүгүнкү күнү биздин баягы бийлик өткөндө бизде кооптуу ситуация болуп кеткен, сош болуп кеткенде Афганистандан кандайдыр бир дипломатиялык иштерди алып барган. Пакистандын жарымы мурунку тарыхында, анча алыс эмес тарыхында, булар Америка Кошмо Штаттарынын расмий өнөктөштөрү болгон. Азыркы кездерде булар Кытайдын аябай чоң өнөктөшү. Анан эгерде биз буларды таарынсак, улуттук коопсуздук боюнча ойлонуп койгула, жаштар, балдар, туугандар, өзгөчө жаштар. Күч кайнап жатат силер деген баягы. Азыр өлкөбүздөн баягы район барып жогуп алып ушундай эмелерди тынчтып коебуз деп ойлойсуңар. Силер болсо бизге аябай чоң проблема жаратып коесуздар да. Коопсуздук проблемасын жаратып коесуздар. Булар исламисттер, булар мусулмандар, сунниттер бизге жакын. Бизге тууган пакистандардын генетикасы бизге өтө жакын да. Баягы эле R1 гендери аябай көп. Анан Пакистандан чыккан талибандар, Пакистандан чыккан пуштундар Афганистанды басып алды. Силер деген ушундай нерсени жасарынасыңар, тарыхты билип алгыла, азыркы болуп аткан саясий абалды, ситуацияны билип алгыла. Эгерде силер биздин баягы коопсуздугубузду ушундай нерселер менен бузуп койсоңор, начар болот да. Мен айтпай эле коеюн, кандай акырындагы нерсе келип чыгарын айтпай эле коеюн, бирок эч качан ушундай кылбаш керек да, ойлонуп иш жасаш керек. Ошол. Кыскасы ушул, анда эмки видеолордон баштап ушул Индия Пакистан боюнча сөз кылабыз. Анда кандай ой пикирлериңер бар?
жазғыла, комментарийлерді жазғыла. Видеодан көрүшкөнчө.